1-октябрга белгиленген улгайган адамдардын майрамы жакындап калды. Бул күн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын токтому менен жыл сайын белгиленип келет. Эл аралык карылар күнүн утурлай 11 каналдагы шаардыктарга согуул таштады. Себеби биздин ушул заманга алып келген ушу карылар болуп эсептелет да, илгеркилер. Булар көздөрү өтүп кеткендери да бар, азыркы убакытта иштеп аткандар да бар. Турмушка ушундай көз салып, жаңы муундарга өздөрүнүн акыл насааттарын айтып, жакшы бир ойлорду келтирип, бу өлкөбүздүн, мамлекетибиздин өйдөлүшүнө чоң салымдарын кошуп аткан бу карылар болуп эсептелет. Карылар үйүнө ар бир мисалы мектеп окуучулары или чоң окуу жайда окуучулары барып жардам берип, мисалы карылар үйүндө мисалы көнчөс кыймылдоо болбойт, аякта баса албайт. Анан кийин ошолордун мындай королорун жыйнап, тамак ашын растап берип, кир кийимдерин жууп берсе, ошол эң жакшы болмок да, эң чоң соопко алмак да. Очень важен лишний раз пожилым людям какое-то внимание. Карыларга ашыкча көңүл бөлүү бул албетте жакшы. Бирок карылар күнүндө биз карылар үйүндөгү адамдарга мектеп окуучулары белек беришкенде көздөрүнөн жаш акты. Светофорлордон өткөзүп коюу биз үчүн міндет болуш керек баарыбыз. Светофорлордон өткөзүп коюу, мисалы кетип барсак, жолуң бир болсо, колунда пакети болсо алып, жардам берип коюш керек. О них вспоминают хотя бы раз в году. Аларды жок дегенде жылына бир жолу эстегени жакшы. Жаштар көрсөткөн сый-урмат маанайыбызды абдан көтөрөт. Өзгөчө жаштардын мамилеси абдан жагат. Молодежи особенно.